Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери менен биргеликте бейбаштыкка шектүү катары Чолпон Ата шаардык кеңешинин депутатын кармады. ИИМден маалымдашкандай, июнь айынын башында Чолпон Ата шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда ал 2022 жылдын октябрь айында шаардык кеңештин депутаты себеби жок травматикалык тапанча менен аны 2 жолу атып, денесине залал келтиргенин билдирип, чара көрүүнү өтүнгөн. Соттук медициналык экспертиза жүргүзүлүп, жабырлануучунун далысында жана сол билегинде 2 так бар экени аныкталган. Жабырлануучу укук коргоо органдарына кеч кайрылуусунун себебин депутат Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен байланышта болгондуктан өз өмүрү жана ден соолугу үчүн корккондугу менен түшүндүргөн. Аталган окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги жана УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүшүп, Ысык Көл облусунун аймагында 1979 жылы туулган адамды кармашты. Ал Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоо жайына киргизилди.